Азыр кадимкидей эле административдик ресурс колдонулуп атат. Буга чара көрүлүш керек. Эч качан студенттин акысын мынонго окшогон саясатчылар жебеш керек. Мындан 1 саат, 1,5 саат мурун мен ушул жерде турганда алдымдан бир короо студент өтүп кеткен. Алар Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин студенттери болчу. Аны бир топ мугалимдери коштоп алышкан болчу. Кандайсыңар? Кайсы факультеттесиңер? Аллахтан башка эч фактан, педагогика факультети кайсы группа? Н121. Н121, сабакка учур эмеспи азыр? Сабак учур, бирок сурап алып келди бизди. Сурап алып келишти. Агай өзү. 2010-жылы парламент Идаев Бекмырза агай. Бекмырза агай, Атамбай эч ким акылын таба алган жок. Туудабы? Туудан келдиңерби? Кайсы факультеттен элеңер? Ушул инилерим жаңы кадам аттап, Студент эмессиңиз? парламентке барганга адам аттап, силерден бата сурап. Туудан? Лениндин эстелигинин алдында аянтты өткөргөн шайлоочулар менен жолугушкан биздин жолугушууну башка нукка буруп, чагымчыл Бир нече студент педагогика факультетинен келдик дешти, Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультети. Ыдырыс деген эркин журналист бар экен. Ал бүгүн биз Ош шаарында Лениндин эстелигинин алдында аянтты өткөргөн шайлоочулар менен жолугушкан биздин жолугушууну башка нукка буруп, чагымчыл ишин жасап, анысы аз келгенсип бирөөнүн заказын аткарып туруп, Азаттык партиясы административдик ресурсту колдонду. Бүт студенттерди шайлоого алып келди деп абдан туура эмес, мыйзамсыз сөздөрүн айтты. Кыздар кайсы факультеттесиңер? Айтып койгулачы жөн эле. Структураны карашыбыз керек мэлен. Ушул мэлен астындагы Адым ресурсты айтып атам эмес. Подкуптуу это мына биздин силовой блок. Күч органдары иште, булардын жумушу. Ошол жерге ушу илинип калбагыла, ошондой. Кандидат менен сүйлөшө коюп, акча жасай коюп, шайлоого аз калды да.